Мамлекеттүүлүктүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын 1-конституциясы кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата Биринчи радио Баш мыйзам подкаст түрмөгүн сунуштайт. Биринчи радиодо Баш мыйзам подкасты. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, саламатсыздарбы? Көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндө эле Кыргыз Республикасы үчүн Конституция баш мыйзам болуп саналат. Баш мыйзам кабыл алынган саясий, укуктук мааниге ээ болгон тарыхый окуя 1993 5 майда болгон. Көз карандысыздыктын жаңы шартында Кыргызстандагы мамлекеттик, коомдук түзүлүштү, башкаруу ыкмасын, өлкөнүн ички жана тышкы саясаттарынын негизги багыттарын учур талабына шайкеш аныктоо керек эле. Мындай кадамдарды камсыздоо үчүн жаңы баш мыйзам иштелип чыгып, эл таразасына коюлуп, коомчулуктун талкуусунан кийин кабыл алынган. Андан бери өлкөнүн негизги мыйзамына бир нече жолу өзгөртүүлөр киргизилди. Акыркы жолу 2021 жылдын апрелиндеги референдумда аракеттеги Конституция кабыл алынды. Бул референдумда Кыргызстандын калкы президенттик башкарууну колдоду. Баш мыйзам подкастынын бул жолку чыгарылышына Улуттук илимдер академиясынын академиги, юридика илимдеринин доктору, профессор Чолпонкул Арабаевди чакырдык. Чолпонкул Исаевич, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон бери конституциялык реформа болуп келүүдө. Албетте бул учурлар далай талаш тартыштар менен коштолду. Айрымдар баш мыйзамды өзгөртүүнүн зарылчылыгы деле жок дегендер дагы болду. Мисалы АКШны мисал келтиришкендер дагы бар. Ошол эле учурда өзгөртүү, түзөтүүлөр болуш керектигин өздөрүнүн аргументтери менен далилдегендер дагы четтен чыгат да. Анан конституциянын мааниси эмнеде? Алгач ушуга токтолсоңуз. Эми Кыргыз Республикасынын конституциясы бул биздин жашообуздун оңгусу, мааниси, булагы деп айтсак болот. Себеби мынакей глобализация шартында дегеле мамлекетте сөзсүз түрдө бир эреже менен жашаш керек да. Бул башкы эреже катары дүйнөдө көптөгөн мамлекеттерде ушул конституцияны кабыл алышкан, адам баласын ойлоп тапкан эрежеси ушул болгон. Ал эми конституциясы жок деле мамлекеттер бар, бирок алар конституцияга эмес, ошол тиешелүү атайын мыйзамдарга таянып иштерин алып барат да. Анан эми конституция баш мыйзам катары, мен айтпадымбы, бул биздин Кыргыз мамлекетинин, Кыргызстанда жашап аткан кыргызстандыктардын жашоосунун эрежеси, булагы катары деп айтсак болот дагы. Анан бул баш мыйзам. Ушундагы каралган жалпы принциптер, ошонун ичинен жана адам укугу боюнча, мамлекеттин түзүлүшү боюнча, ички сырткы саясат боюнча бардык принциптердин бардыгы ченем катары, орчасы норма катары ушул биздин баш мыйзамда аныкталат. Ошонун ичинен бийликтин бөлүнүшү бүгүнкү күндө кайсы бутактарга бөлүнөт деп, ал бизде эмес, дүйнөлүк бардык конституцияларда, ошонун ичинен өнүккөн мамлекеттерде, жаңыдан өзүнчө пайда болгон мамлекеттерде деп, мынакей биз өзүбүз Союздук Республикадан бөлүнгөндөн бери мынакей конституцияны кабыл алып, 23 жыл 5 майда 30 жыл болот. Конституциянын азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясын кабыл алгандыгына. То есть мамлекеттин жогорку баалуулуктары, адам, анын жашоосу, укуктары жана эркиндиги бул ушул биздин конституцияда жарыяланган. Конституцияда эгемендүүлүк, элдик бийлик, өлкөнүн аймактык бүтүндүгү, укук үстөмдүгү, демократия принциптери бекемделген да. Ал эми биздин жаңы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышынын укуктук, саясий жана социалдык, экономикалык абалдары мындай өбөлгө боло турган, ошонун баары аныкталганын баары ушул биздин конституцияда каралган. Анан эми биздин конституция 30 жылдын ичинде бир далай жолу өзгөрдү. Анан эми муну жактыргандар бар, колдогондор бар, көпчүлүк. Анан эми жалпы элдик референдумда кабыл алынып келет да. Биздин конституциянын бардык учурда кабыл алынды. Бирок ошондой болсо дагы айрым учурда кээ бир оппоненттер айтып келет, баягы 93 жылкы конституциябыз жакшы болчу. Туура 93 жылкы конституцияда ошол кездеги баягы эгемендүү парламенттагы
күчтүү болгон, ошол кезде конституцияны карап чыккан, конституцияны түздөн түз даярдаган биздин замандаштарыбыз ошол кезде баягы эгемендүүлүктүн шарданы менен сырттан атайын тийиштүү окумуштууларды чакырып ошолордун күчү менен даярдалган конституция болгондо, бирок бүгүн дагы 30 жыл ичинде канчалык конституция өзгөртүү кошумчаларга муктаж болбогон болсо дагы ошол конструкциясы, фундаменти ошол 93-жылдагы конституцияныкы күнгө чейин сакталып келет деп ачык айтсам болот. Себеби 5 май 93-жылда кабыл алынган датасы бүгүнгө чейин сакталууда да. Мына соңку кабыл алынган оңдоп түзөтүүлөр киргизилген 2021-жылдагы баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр Кыргызстандын өнүгүшүнө канчалык таасирин тийгизип жатат? Мына андан бери 2 жылдай убакыт өтүп калды. Сөзсүз түрдө баягы көргөндөр мүмкүн болсо жакшы нерсени көргөндөр көрүш керек деп ойлойм. Ушул конституциянын кабыл алынышы менен Кыргызстанда президенттик башкаруу орнолду. Буга чейин да болгон супер президенттик башкаруу, аралаш башкаруу, парламенттик башкаруу деп 30 эгемендүүлүктүн 31 жылдыгында эмне деген канагы нерселерди, ошонун ичинен баягы кыйынчылыктар да болду, жакшы жетишкендиктер да болду. Анан эми бул конституцияны кабыл алышы менен Кыргызстанда башкаруу системасы түп тамырынан бери өзгөрдү деп айтсак болот. Башкаруу системасы өзгөргөн себеби жоопкерчиликти алган бир адам болгон жок деп, бул элдин талабы болду. Жоопкерчиликти алсын президент, башынан аягына чейин жооп берсин деген талап менен анан бүгүнкү келген жаңы бийлик, ошонун ичинен бүгүнкү мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевич бийликке алгандан кийин мына мен жооп берейин бардык Кыргызстандагы болуп аткан башкаруу системасына деп, анан өкмөттүн, башкача айтканда кабинет министринин башына дагы ошол президент катары, конституциянын гаранты катары ошол киши башына келди дагы. Башкаруу системасы өзгөргөндөн бери мынакей бир топ жакшы иштер жасалып атат. Айтсак, маселен 30 жыл Кыргыз элинин көйгөйү болуп келген кумтөр маселеси чечилди деп айтсак болобу? Пенсия, пособиялар көтөрүлдү десек болобу? Акырындык менен экономикабыз жанданып, мына жолдор курулуп, алыска барбай эле мына Бишкек шаарына алыш канчалаган жаңы мектептер салынып атат. Кудай буйрса, мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көбөйүп, коррупция менен болгон күрөш күн санап күч алууда деген, мына ушулардын бардыгы бүгүнкү күндөгү конституциянын кабыл алынган мыйзамдардын конституцияга ылайыктуу ошонун аркасы менен болуп атат да. Ошондуктан эми албетте конституциянын кынтыксыз баардыгы ушул конституцияда мыкты болуп жазылып калды, кабыл алынды дегенден алысмын. Себеби иштеп аткан адамдарда дайыма кемчилик болушу мүмкүн. Себеби бул конституциянын долбоорун даярдоодо дагы атайын эксперттик жумушу топ түзүлүп, Улуттук Илимдер Академиясынын базасында даярдалды. Окумуштуулар, конституционалисттер, андан сырткары канчалаган кыргызстандык баягы кызыктар болгон. Буга чейин ушул жүрөгүн оорутуп, ушул конституциянын ушул жери ушундай болгондо биз момда алдыга 2 шаг 3 шаг жылып кетпейлик деген Кыргызстандын патриот жарандарынын бардыгы келип өзлөрүнүн ой пикирлерин айтып, жакшы сунуштарын берди деп айтсак болот. Ошол сунуштардын бири мына маселен Курултай институту кирди деп айтсак болот. Мына Курултай институтун өзүңүздөр дагы жалпы эле кыргызстандыктар өзлөрү көрүштү. Биринчи элдик курултай болду өткөн жылы. Бир топ курч маселелер, жакшы ой пикирлер айтылды. Ошонун ичинен Кыргызстандагы келечек үчүн кабыл алына турган мамлекеттик программалар, жакшы концепциялар боюнча эң жөнөкөй тил менен мамлекет башчыга, ошол жердеги отурган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына, министрлер кабинетинин өкүлдөрүнө, башкача айтканда бийлик ээлерине бир топ көйгөйлөрдүн бардыгы ачык айкын айтылды деп айтсак болот. Ошого жакшы сунуш пикирлер бар. Андан сырткары мен ойлойм, мурда конституциянын бардыгы буга чейин ошонун үчүн 93-жылдагы дагы орусча даярдалып, расмий тилде долбоорлор даярдалып келсе, ушул жолкусунда
ушул азыркы аракеттеги конституцияны иштеп чыкканда мамлекеттик тилде, башкача айтканда биздин эне тилибизде, кыргыз тилинде даярдалып, жанагы улуттук каада салтыбызды, нарк насилди жана башка ата бабадан бери келаткан бир топ жакшы, ошонун ичинен да таалим тарбияга болгон жакшынакай ой пикирлерди эске алуу менен кыргыз тилинде жазылды деп айтсак болот. Курултай институту деп калдыңыз. Ушул Курултай институтун артыкчылык катары эсептеп атышат көпчүлүк. Анан кийин канчалык мындай реалдуу механизмдер киргизилди? Эми Курултай институту бул элдик өкүлчүлүктүү жыйын катары кирди. Эми биздин ата бабаларыбыз буга чейин канчалаган кылымдар бою колдонуп келген. Анан мунун жакшы жактарын калыс пикир айта турган, бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетин алдыга сүрөй турган жакшы жактарын гана киргизиш керек, албетте. Анан эми Курултай институту кирди десе эле, айрымдары Курултай институту бул жогорку кеңешке атаандаш, жогорку кеңешке бир каршылаш уюм болот экен деген туура эмес пикир. Бул эч качан Курултай жогорку кеңеш боло албайт. Болушу да мүмкүн эмес, себеби бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин өзүнүн орду бар парламент деп дүйнөлүк практикада бүгүнкү күндө мыйзам кабыл алына турган биринчи функциясы, экинчи мыйзамды аткарылышын көзөмөлдөй турган мамлекеттик орган бийликтин бир бутагы катары жогорку кеңештин орду бүгүнкү күндө конституцияда абдан ачык, айкын жазылып турат. Андан сырткары жогорку кеңештин өзүнүн атайын мыйзам катары кабыл алына турган регламенти дагы бар да. Ошондуктан эч качан ошол Курултайдын делегаттары дагы, жогорку кеңештин депутаттары дагы бири-бирин мындай оппонент катары көрүшү мүмкүн, бирок баягы бири-бирине карама каршы койбой турган бул коомдук өкүлчүлүктүү жыйын катары кирген гана институт. Анын дагы келечектеги макамы мыйзам менен аныкталат да. Ошондуктан бул маселеде эч кандай мындай кооптонуунун кереги жок деп ойлойм да. Жаңы конституция менен жашап жатпайбызбы? Анан кийин башка мыйзам, кодекстер дагы өзгөрүлүш керек экен. Качан жаңыланып бүтүшү керек? Ушул конституциянын кабыл алынышы менен Кыргыз Республикасынын президенти Садырнур Жапаров атайын өзүнүн жарлыгын чыгарды. Кыргызстандагы бардык нормативдик укуктук акттардын инвентаризациялоо жүргүзүү боюнча указ чыкты. Указ кабыл алынгандан кийин ошол указдын аткарылышын юстиция министрлигине дайындалганда, ошондон бери юстиция министрлиги азыр бул ишти тынымсыз жүргүзүп, Кыргызстанда канчалаган буга чейин саны бар, сапаты жок, иштебеген укуктук ченемдик актыларды жокко чыгарды. Ошон үчүн өкмөттүн токтому, президенттин указы, мыйзамдардын жокко чыгарылышы боюнча дагы атайын токтомду даярдап жогорку кеңешке киргизип, кээ бир учурларда биздин Кыргызстанда болгон учурлар болгон экен, бир күндүк мыйзамдар да кабыл алынып турду. Мына ушул сыяктуу баягы бүгүн иштебеген, керексиз саны менен баланча 100 000 мыйзам бар дегенди жокко чыгарып тазалап келатат да. Маселен, тиги Советтер Союзунун учунан бери 30-жылдарга чейин биз министерство юстиция иштеп турганда жокко чыгарганбыз. 30-40 жылдарга чейин тармак боюнча, ошон үчүн саламаттык сактоо, айыл чарбасы жана башка тармактар боюнчачы. Анан бүгүн дагы ошол ишти токтотуп койбой дайыма бул иш жүрүп туруш керек да. Себеби коомдун өнүгүшү менен сөзсүз түрдө ушул биздин укуктук базабыздагы жаңыланып туруш керек. Себеби жаңы коомдук мамилелер пайда болот да. Мына ошол коомдук пайда болгон жаңы мамилелердин бардыгы мыйзамдын ченемдери менен укуктук жактан жөнгө салынып туруш керек да. Анан андай болбогон учурда сөзсүз түрдө жанагындай кылмышка барат, коррупция болот, налог төлөнбөйт, бажы салымдары алынбайт, жана башка ушул сыяктуу да. Ошондуктан мына рыноктун кирип келиши менен бир топ жаңы нерселер пайда болду. Маселен, мынакей бүгүн санарип боюнча министрлиги цифровизация деп атпайбызбы? Мына кирип келди, туурабы? Мына ушуну менен дагы Кыргызстандагы бир топ мыйзамдын долбоорлорун кайра карап иштеп чыгып, бүгүнкү санариптик мезгилге ылайыктап чыгыш керек да. Ошонун ичине биринчи кезекте жанагы эмгек кодексин деп атпайбызбы? Маселен, ковид мезгили келгенде көпчүлүк үйүнөн иштеп калды да.
аралыктан иштеп калды. Ошол учурда дагы биздин эмгек кодексинде карама каршы келген учурлар бар да. Мына муну дагы азыркы күндө Кыргызстандагы Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги дагы бул боюнча тыгыз иштеп, кодекстин жаңы долбоорун даярдап аткан учур экен. Ошондуктан коомдун өнүгүшү менен биздин мыйзамдар дагы өнүгүүгө муктаж болот да. Ошондуктан бул жагынан дагы мамлекеттик тийиштүү органдар жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү маселесинде дагы тыгыз иштеп, мыйзам актылар канчалык сапаттуу жакшы болсо, элдин ортосунда жанагындай талаш тартыш пайда кылып келген, маселен алыскы райондон жерлерден ушул Бишкекке чейин эч качан келбейт да. Себеби ошону аткарып аткан мамлекеттик органдар дагы ошол мыйзамдын чегинде тиешелүү жарандарга ачык айкын көрсөтүп, урматтуу Ташматов, Пешматов, мынакей сиздин койгон маселеңиз боюнча кабыл алынган бүгүн аракеттеги мыйзам пенсия боюнча монундай айлык момча, момундай жер боюнча, момундай чечилиш керек, таза суу боюнча мындай болуш керек деп жакшынакай түшүндүрүп берип койсо, эл эч качан мындай кооптонуп же болбосо арызданып өйдө төмөн ары бери чуркап убара болбойт деген ойду айтайын деп атам. Конституциялык укуктук жоопкерчилик жөнүндө дагы мыйзам кабыл алынышы керек, ал эмнегедир кабыл алынбай жатат деген дагы пикирлер айтылып атат. Буга эмне себеп? Конституциялык укуктук жоопкерчилик деген мыйзам бардык эле мыйзамда, ошонун ичинен кылмыш жаза кодексинде, кылмыш жаза процессуалдык кодексинде, эмгек кодексинде, жарандык укуктук кодексте, административдик жаза кодексинин бардыгы ушул конституциянын аткарылышы боюнча конституциядан келип чыккан кодекс, мыйзам актылар болуп эсептелет да. Ошондуктан сөзсүз түрдө конституцияны бузган учурда же болбосо конституцияга карама каршы келген учурлар сөзсүз түрдө алар жоопкерчиликке тартат. Ал жөн эле атайын конституция үчүн, маселен конституция боюнча шайланган, конституция боюнча дайындалган кызматкерлердин укугу депчи, алардын баардыгын укуктук жоопкерчилик каралган. Маселен эмгек кодекси боюнча жанагы тартип дисциплинардык взыскание берсе болот. Жарандык укуктук кодекс боюнча жарандык жоопкерчиликке тартса болот. Эгерде кылмыш кылып коррупцияга барса, кылмыш жаза кодекси менен жоопко тартса болот да. Ошондуктан андай атайын мыйзамдын менин жеке пикиримде кереги жок деп ойлойм. Жаңы конституциянын артыкчылыгын эмнеден көрүп атасыз? Анан кийин убакыттын өтүшү менен кемчиликтери, сиз бир угуп калган сын пикирлер, жетишсиздиктер бар экендиги мындай көрүнүп, байкалып туюлуп атабы? Албетте, мен жана сөзүмдүн башында эле айтпадымбы? Кынтыксыз бүгүнкү күндө мыйзам жазыш мүмкүн эмес. Табият өзү ушундай да. Себеби коомдун өнүгүшү менен бардык жаңы жакшы нерселер анан өтүп кеткен учурдан кийин баягы иштелип чыгып аткан учурда ар кандай ой пикирлер болот да. Анан бирөөнү мен каалагандай пикир өтпөйт. Ушундай болсо деп ойлойсуң да. А көпчүлүктүн пикири башкача. Ошол учурда алар түшүнбөй калышы мүмкүн. Же болбосо алардын пикиринен менин пикирим, мен ойлогон оюм артта калышы мүмкүн да. Же болбосо мен алардан дагы бир 3 жыл, 5 жыл калдык ойлошу мүмкүн да. Ошондуктан албетте бүгүнкү аракетте конституциядагы жетишерлик, кемчиликтер бар. Анан эми баягы бизде юристтердин мындай да, тарасага коебуз да. Тарасага койгондо ошондо эки көздү жаап туруп, кайсы жагы салмактуураак, кайсы жакшы жагы көбүрөөк болсо, биз ошол жагын колдоп алтыга жылдырышыбыз керек. Албетте, стилистикалык, грамматикалык, анан момундай маселелер кирип калса, мындан да жакшы болмок экен деген ой пикирлер мен мисалы үчүн көп эле угуп атам. Көп жолу мага дагы айтышты. Маселен, президенттин администрациясы менен тиги кабинет министринин экөөнүн бир жетекчи болуп калышы бүгүнкү күндө практикада бир топ коопсуздукту жаратып атат. Анан мына жерде даже жогорку кеңештин, жогорку соттун төрагасынын баштамга менен жазылбай калышы деген сыяктуу дагы ушундай ой пикирлер бар. Эмне үчүн баштык прокурор чоң тамга менен жазылып калат дагы жогорку соттун төрагасы кичинекей тамга менен жазылып калыптыр деген. Башкача айтканда, баланча жерге үтүр точка туура эмес коюлуп калыптыр деген. Анан эми анын бардыгын моюнга алыш керек. Келечегинде ушул сыяктуу, себеби
70 жылдык союздун учурунда практикада Советтер Союз тарабынан жазылып, анан бияктан ошону эле алдына карай сүйөптө кеткен учур болгондо, анан практика болгон эмес. Кыргызстанда мыйзамдарды түп тамырдан бери өзлөрү отуруп алып иштеп чыгып, атайын институттар, тиешелүү баягы профессионал юристтер болгон эмес да. Ошондуктан мына акырындык менен баягы көчүп бара түзөлөт деп айтып атышпайбы бүгүнкү күндө. Аны деле бекерден айтпаса керек. Бардыгыны бир заматта жасап коюп эле, анан карап тура бере тургандай бул бир коос, бир укмуш курулган здание же болбосо бир музей эмес да. Сөзсүз түрдө бул өзгөртүүгө, кошумчалап турууга мукташ деп ойлойм. Анан эми келечегинде турмуш көрсөтөт. Мынакей 2 жыл болду, 2 жылдын ичинде бир далай мыкты жетишкендиктерин дагы байкап атабыз. Жана коомдун өнүгүшү, бүгүнкү күндөгү налогтордун жыйналышы, экономикадагы ички сырткы карыздардан акырындык менен кутулуштун баардыгынын негизи түшүп аткан ошол бүгүнкү биздин аракеттеги баш мыйзамыбыз, конституциябыз, анын 30 жылдыгын белгилөө боюнча президенттин жарлыгы менен атайын тиги уюштуруу тобу түзүлдү. Уюштуруу тобу бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул топтун сунушу менен өкмөт дагы бул боюнча өзүнүн токтомун чыгарды. 23-жылдын 3-мартында Кудай буйрса бул конституциянын 30 жылдыгын майрамдоо, бул отуруп алып эле баягы майрамдап кетип калган майрам болбой, кыргыз элибизге жана укуктук нигилизм деп коет юридикалык илимдечи кыргыз элине ошол мыйзамды сактоону, мыйзамдын сапатын кантип көтөрүүнү, мыйзамды сыйлоону, адам укугун кантип сактоону, ушул сыяктуу баягы Кыргызстандагы бир топ көйгөйлүү маселени кошо камтыган майрам болуш керек да. Элди ушул адат менен жашабай, түшүнүк менен жашабай, ушул мыйзам менен жашайлы дегенге үйрөтө турган майрам болуш керек деген ой тилек менен тожолу деп турам. Анан эми 30 жылдагы бир карасаң баягы дүйнөлүк массажатта салыштырып көрсөң бир кичинекей эле убакыт, ал эми биздин мамлекет үчүн, биздин элибиз үчүн бул өтө бир чоң берилген бир мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир күндү, ар бир саатты, ар бир айды, жылды биз абдан үнөмдүү эртеңкибиз үчүн бир пайдасы тие тургандай кылып, ар кимибиз Кыргызстандын ар бир жараны терең ойлонуп алдыга жылсак деген жакшы ой. Баш мыйзамдан чыкпашыбыз керек, анын нормаларын бузбашыбыз керек, баш мыйзамды сыйлашыбыз керек. Эмне кылыш керек? Мамлекеттик органдар, ошонун ичинен массалык маалымат каражаттары дагы ушул укуктук сабаттуулукту жоюшубуз керек да. Укук жагынан мына укуктук демократиялык мамлекет деп атпайбызбы? Ошол учурда сөзсүз түрдө укуктук сабаттуулугубуз абдан жогору болуш керек дейм да. Жөн эле баягы юристтер эле эмес, жалпы Кыргызстандын жарандары өзүлөрүнө тиешелүү күнүмдүк жашоосуна пайдалана турган укуктарды сөзсүз түрдө билиш керек. Мына укуктук мамлекет дегендин тиги жөнөкөй аныктамасы ушундан бардыгыбыз мыйзам менен жашашыбыз керек. Мыйзам бул биздин күнүмдүк жашоонун эрежеси. Эң эле жөнөкөй мисал келтирейинчи. Маселен, биз бүгүн автобуска түштүк дейли. Автобуска түшкөндөн кийин адамдын укугу пайда болот. Мени ушул аныкталган маршрут менен Аламиде микрорайонуна чейин түз белгиленген убакытта алып баруу деген талап мен пассажир катары ошондой талап кылган укугум турат. Ал эми экинчи жактын милдети мэриянын жанагы тиги автобустарды тейлеген ишканасы ошол белгиленген маршрут менен белгиленген убакытта тиги жүргүнчүдөн ошонун акысын алуу менен убагында жеткизиш милдети турат, көрдүңүзбү? Анан бул жерден укук менен милдет бузулган учурда жоопкерчилик пайда болот да. Мына ушуну билишибиз керек да. Же болбосо мынакей жөнөкөй эле сатып алуучу менен сатуучунун укугун айталы. Витринада турган товардын баарын любой кирген жаран алууга укуктуу. Жок, мен сага сатпайм. Же болбосо сен эмне кирип келдиң деген
талап кыла турган сатуучунун укугу жок. Сатуучу милдеттүү түрдө ошону көрсөтүш керек да. Башкача айтканда, ар бир кыргызстандык ошонун ичинен бүгүнкү күндөгү мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы укукту дагы, милдетти дагы, жоопкерчиликти аркалаш керек да. Анан бизде бир акыркы учурларда адат болуп калды. Акыркы бир 20 жылдын ичинде деп коеюнчу. Укукту эле билебиз да. Келем ага тигини, муну жасап бер, аны жасап бер. Ой, милдет кайда? Ушул кече күнү өкмөттүк деңгээлде айтып атпайбы? Эшиктин астындагы турган үйдүн маңдайындагы көчөнү, жолду тазалап шыпырып койгула дегенди ушул кабинет министринин төрагасына чейин айтып атат. Көрдүңүздөрбү? Эми ал ар бир жарандын Кыргызстандын жараны катары милдеттүүбүз да, туурабы? Анан ушунун баарын мыйзам милдеттендирип атат. Дагы бир мисал айтайынчы. Маселен, Кыргызстандын жарандык укук кодекси боюнча Кыргызстандын ар бир жараны, маселен, мынауга милдеттүү. Милдеттеме келишимдин негизинде, анан мыйзамдын негизинде пайда болот да. Мыйзамдын негизинде пайда болгон милдеттемелерге, маселен, кошунаңыздын үйү күйүп атат. Кошунаңыз чет өлкөдө же бир көлдө эс алып атат деп коелучу жайында. Анан эс алып аткан учурда кошунаңыздын үйү күйүп атса, сиз милдеттүү түрдө тиги өрт өчүргүчтөргө звонок этип кабарлашыңыз керек, милдетиңиз. Көрдүңүзбү? Күйсө күйө берсин ал бай марып кетти, тарып кетти, өрттөнүп кетсин ал деп карап турсак, эртеңки күнү ошол кошунаны мыйзам түрүндө жоопко тартыш керек да. То есть ошогон маселелердин баардыгын Кыргызстандын ар бир жараны, ошонун ичинен сатуучу дагы, сатып алуучу дагы билиш керек да. Мына Кыргызстанда бир топ көйгөйдү акыркы учурда жер амнистиясы боюнча көйгөйдү чечиш үчүн президент атайын указ чыгарды. Өкмөт иштеп атат атайын комиссиясы менен, жергиликтүү бийликтер менен. Мына ошондо бир топ көйгөй жараткан. Маселен, жанагындай высоковольтный линияда лептин астында үй куруп алган. Же болбосо бир мүрзөлөрдүн жанында курулган үйлөр бар экен. Мен ошол комиссиядагы мүчөмүн да. Анан ушундай учурларда, буяка көч, буяка салганга болбойт. Эртең сизге мына лептин астында куруп алган үйүңүздө жашап турсаңыз, рак оорусун чакырат экен. Бул өтө коркунучтуу экен деген маселеге айтсам, жок, мен бара турган жерим жок дегендей, мындай деген маселе бар да. Ошол салыштан мурда ошол өзүнүн укугу боюнча талап кылыш керек эле да. Анан мыйзамсыз сатылган үйлөр бар экен да. 2-3 документ жасап алып, көрдүңүзбү? Мына кыргызстандыктар мунун баарын өзүбүзгө проблема жасап атабыз, көйгөй жасап атабыз, анан мамлекетке келип айтып атабыз, мына чечип бергиле деп. Кандай чечип берет анан? Көрдүңүзбү? Ушул сыяктуу толгон токой проблемалар, көйгөйлөр бар өзүбүзгө өзүбүз. Мунун бардыгы баягы укукту билбегендиктен. Жанагындай сөзсүз түрдө ушуну билип, баягы билбеген учурларда бир консультация, кеңеш алып, сурап, мынакей мен бирөөгө карыз бериштен мурда ушул карызды кайра кантип өндүрүп алам, кредит алыштан мурда ушул кредитти кантип төлөйм деген маселени, ошон үчүн жана кыргыздар бекер айткан эмес да, жет өлчөп бир кес деген. Мына бу дагы өзүнчө бир Кыргызстандын баягы кыргыз элинин буга чейинки ата бабабыз колдонуп келген жакшынакай макал лакап экен. Урматтуу радио угуучулар, ушуну менен Баш мыйзам подкастынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолку чыгарылышка Улуттук илимдер академиясынын академиги, юридика илимдеринин доктору, профессор Чолпонкул Арабаев катышты. Саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл.